Қазақ қырғызға аттың қашқасындай танымал, түрк елдерінің мықты уулу, үммөттүн чыгаан жылдызы, чечендиги менен гана эмес, эркектиги менен көпчүлүк жаштарга үлгү боло алган устаз Абдугапар Сманов аманаттын ээсине тапшырылды. Assalamu alaikum, hurmetli жамағат. Sarıgaş medresesinin direktörü Smанов Abdugappar'dan ayrılıp kaldık. Bu keşke janazа saat келген жетіде хабар беріңіздер ағайындар. Боордош казак элине терең кайгыруу менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Абдушкур Ажы Нарматов устазыбыз көңүл айтты. Бүгүн эртең менен уккан жаман кабар кабыргамды кайыштырып, жүрөгүмдү сыздатты. Орто Азия мусулман журтчулугу орду толгус жоготууга учурады. Казак элинин кайраттуу кулуну, эли жери дегенде ичкен ашын таштаган казак калкынын жана жалпы эле мусулман үммөтүнүн камы, түн уйкусун бузган дааваттын алпы, минбардын көркү, аалым устат Абдугапар Сманов досубуз дүйнөдөн өттү. Абдугапар Смановду аалым, дин таратуучу, мыкты хутба айтуучу катары бир эле казак эл эмес, бүт Орто Азия жакшы билет. Бирок мен аны жүрөгүндө жалы бар, эр жүрөк, алдуу күчтүүдөн, акчалуудан, башчыдан, падышадан тайманбаган мусулман үммөтүнүн келечегине жан дили менен күйгөн, болуп жаткан терс көрүнүштөргө жаны ачып, чындап кыжалат болгон чыныгы ыймандуу мусулман катары баалап сыйлачумун. Кылымда бир келчү Көкчал устаттын орду бош калганына баарыбыздын жүрөгүбүз сыздап турат. Айла жок, тагдырга баш ийебиз. Аллахка жага турган сөздөрдү гана айтабыз. Баарыбыз Аллахка таандыкпыз. Боордош казак элине Абдугапар досубуздун сөзүн угуп, насааттарынан сабак алган жалпы мусулман бир туугандарыбызга, үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын саналаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Өзү өтсө да сөз өтпөгөн, өзү өчсө да из өчпөгөн досубуздун элине калтырган пайдалуу илими кыямат кайым болгончо сооп сыйын толуктап туруусун Аллахтан тилеймин. Аллах таалам кабырын нурду, акыретин абаат кылып, бейиштен орун берсин. Билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Бул дүйнөдө жасаган жакшы амалдарын кабыл кылсын. Артында калгандарга бекем ыйман, туруктуу жана сабыр берсин. Абдугапар Сманов досубуздун жаркын элеси, таасирдүү насааттары ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталат. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.